Ырыс Жоомартова стресс болуп ичип атабы? Кино тармагынан биринчилерден болуп салымын кошкон. Бир топ кинолордо жакшы ролдорду жараткан Ырыс Жоомартова тамаша иретинде машинасынын кнопкасын басып, тартылган видео интернет булактарына тез эле тарап кеткен. Видеону көрүүчүлөр ар түрдүү комментарий жазып, катуу талкууга алынды. Бул видеодон кийин вайнерлер ар кандай кылып окшоштуруп тартылган тасмаларын салып, өздөрүнүн коомдун көңүл чордонуна чыгарып да алышты. Кнопканын арты менен интернет баракчаларында жаңы термин да пайда болду. Коомдун тескери кабыл алганынан кийин Ырыс Жоомартова Супер KG сайтына маек берип, видеону тамаша иретинде тартылганын айткан. Бирок коом биринчи видеого болгон реакциясын токтоткон эмес. Мындан катуу талкууга түшкөн Жоомартова депрессия болуп, арак ичип үйдө жатат деген ушак сөздөр да жок эмес. Буга себеп аны көптөгөн программаларга чакырса, ал келбей коюусу болууда. Көрбөгөндөн кийин көөө жабуу туура эмес да. Андыктан жамандаган ушактын чын бышыгын Ырыс Жоомартовадан жакынкы күндөрдө билебиз.